Başkan Handan değil, Başkan Dünya Koşoğuz Başkan Kabul bolup babalardın tilegi, sevilүүдө ынтымактын үрөөнү, судан өмүр, судан жашооланткан кара суу бул калкыбыздын жүрөгү. Кара Суу району Кыргыз Республикасынын Ош облусуна караштуу ээлеген аймагы жана калкынын саны боюнча өлкөдө эң чоң район болуп эсептелет. Райондо 1 шаар, 10 айыл өкмөт, 136 калктуу кыштак бар. Борбору Кара Суу шаары. 1935 жылы 28 октябрь күнү Кыргыз АССРнин Борбордук аткаруу комитети тарабынан Кара Суу районун уюштуруу жөнүндө токтом кабыл алынган. Райондун борбору ошол кездеги 30 Адыр совхозунун борбору 30 Адыр айылында жайгаштырылып, кийин 1936 жылы Кара Сууга көчүрүлүп келинген. Чыгышынан Өзгөн, түштүгүнөн Алай, батыш тарабынан Ноокат жана Араван райондору, түндүгүнөн Өзбекстан Республикасы менен чектешет. Аянты 2,8 миң чарчы километр. Калкынын саны 429.614 адам болгон. Бирок 2024 жылы Атирдин негизинде Кызыл Кыштак, Төлөйкөн, Манас айыл аймагынан 3 айылы Ош шаарына кошулуп кеткендиктен, учурда калкынын саны 398.515 адамды түзөт. Деңиз деңгээлинен 801.200 метрге чейин бийиктикте жайгашкан. Кара Суу түздүгүндө биздин заманга чейин 1000 жылдыгына таандык археологиялык эстелик сүрөттүү таш аска бетиндеги сүрөттөр Мада айылында жайгашкан. 10-кылымдарда Метва деген аталыш менен таанымал шаар калдыктары Байыртадан Кара Суу түздүгүндө адамдар жашап келгенинен кабар берип турат. Кара Суу району улуу инсандарга да бай. Адыгине, Тагай бийлер жердеген, Андабай Баатыр, Тойчубек Датка, Курманжан Даткалар төрөлүп чоңойгон жер. Датка, мен сизге суу кабар алып келдим. Сот Камчыбекти өлүм жазасына тартты. Ошондой болмок. Сиздин бир сөзүңүз, Датка. Каргын салып, Камчыбекти куткарып алабыз. Жок. Жалгыз жандын өмүрүн сактайм деп бүт элиме бүлүк салбаймын. Элим үчүн баламдын башын сайдым. Geçir beni. Kulun. Açalgattık ya. Датка, эми кайда? Үйгө. Район уюшулуп, жаңыдан түптөлө баштаган учурда фашисттик Германия Советтер Союзуна кол салып, башка мекендештеринин катарында Кара Суу районунан да улуу ата мекендик согушка миңдеген уул кыздарыбыз кан майданга аттанышкан. Душмандын мизин кайтарууда жердештерибиз тайманбастан баатырларча салгылашкан, бир нече орден медалдар менен сыйланышкан, согуштагы көрсөткөн эрдиги бааланып, Жумабаев Ташмамат жана Тешебаев Мамасалыларга Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Кара Суу району дыйканчылык менен алектенгендиктен 1949 жылы курулган Даңазалуу пахта майын тазалоочу комбинаты, 1940 жылы ишке берилген сапаттуу ун чыгаруучу тегирмени, Орто Азиядагы ири базарлардын бири катары таанымал болгон Кара Суу базары менен таанылып келген. Аталган ишканаларга керектүү айыл чарба продукталарын өстүрүп, элге ак кызмат кылышкан баба дыйкандарыбыздын эмгектерин айта кетпесек болбостур. Алар эки жолку социалисттик эмгектин баатыры Хайтакун Таширов, андан сырткары жалпы 21 социалисттик эмгектин баатырлары чыгышкан жана башка чыгаан уул кыздарыбыз менен сыймыктан алабыз. Генерал-майор Тиленов Закир,
милициянын генерал-майорлору Расул Райымбердиев, Курсан Асановдар, юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчилери Абибулла Абдыгапаров, Нургүл Бакирова, Өткүр Жамшитов, Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын академиги Дүйшө Кудаяров, экономика илимдеринин докторлору Арзыбек Кожошов, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы болгон Бакир уулу Турсунбай жана башка СССРдин эл сүрөтчүсү Капар Айтиев, Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү Жолон Мамытов, Таш Мияшев, Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрмек Мойдунов, Керим Турапов, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раев. Эки миң жыйырма бешинчи жылы Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан райондун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына карата 90 маданий массалык иш-чара өткөрүлдү. Атап айтсак, 2025 жылдын 18 сентябрында Кара Суу шаарындагы Манас атындагы стадиондун ачылышы, 2025 жылдын 3 октябрында Кара Суу районунун 90 жылдык мааракеси өтө чоң деңгээлде өткөрүлдү. Райондун аймагында 90 жаңы курулуштары курулуп бүтүрүү демилгеси менен кызуу иш алып барышты. Алсак, ири курулуштардан Ынтымак айыл аймагында таза көмүр, кыш жана көмүр брикеттөөчү ири ишканасы, Датка, Манас айыл аймактарында асфальт, бетон заводдору, 30 атырда аккумулятор, темир, арматура чыгаруучу ишканалар курулду. Кара Суу шаарында 5000 орунду Манас стадиону толук реконструкциядан өткөрүлдү. Айыл аймактарында балдар бакчалары, жаңы мектептер, фаптар курулуп, көп көчөлөр асфальтталды. Тигүү цехтери, сүттү кайра иштетүү ишканалары, пактаны кайра иштетүүчү фабрика ачылды. Ынтымак айыл аймагынын Актерек айылында Ассава кайрымдуулук фонду тарабынан 100 батирлүү социалдык шаарча курулуп пайдаланууга берилди. Бул иш-чара уланып олтуруп, өз мекенинен алыста жүрүп, социалдык экономикалык абалына жана көркөм маданий байлыгына салым кошуп жатышкан чет өлкөдөгү мекендештерибиз да Кара Суу районунун 90 жылдыгын салтанаттуу белгилеп олтурушат. Өз билими, өнөрү, тапкан ташкандары менен 90 жылдык мааракеге салым кошушкан, ысымдары ачык айтылбаган миңдеген жердештерибизге мааракенин уюштуруучуларынын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Өркүндөй бер, өсө бер, алтын бешигим Кара Суу. Берекелүү суусу, тоосу, талаасы, байыркынын, келечектин арасы, уюткулуу эл жашаган койнунда, улуу жолдо улап келет Кара Суу.